Баткен облысында 100 миңден ашық бодамал, жана 300 миңдей майда мал жандык бар. Фермерлер жана мал кармоо менен күнүмдүк тирилигине киреше тапкандар үчүн жайыт маселеси башкы орунда турат. Жайыт пайдаланууда башаламандыкка жол бербөө менен аны пайдаланууда тартип зарыл. Аймакта айрыкча чек аралаш жерлердеги мал кармагандар үчүн жайыттарды пайдалануудагы талаш тартыштар менен табиятка аяр мамиле жасоонун абалы кандай? Бүгүнкү чыгарылышта ушул тармак тууралуу кеп кылабыз. Ахматали Каратаевди Кыштыт айылынын тургундары жалпы жыйын өткөрүп, жайыт комитети кызматына кайрадан шайлап алышкан. Антпесе мурдараак иштеп, анан кызмат ордун таштап кеткенден кийин айылда жайыт пайдалануу маселеси оорлоп, башаламандык орун алып кеткен экен. Айылда негизинен калк мал менен алектенгендиктен бул жаатта тартиптин болушун каалашат. Ким каалаган жайытын ар кандай пайдалана берсе, тоют маселеси чыгып, талаш тартышты жаратары турган иш. Андыктан баарын өз эрежеси менен чечкенге аракет кылып, бир кишинин көзөмөлүндө үнөмдүү кармансак, табиятка да, элге да пайда алып келет деген тартипти киргизип жатышыптыр. Biz жайыттарды şu ерте баардан баштап, пасқы жайыттан пайдаланып жөнөйбүз. От чыккандан баштап, алмалы, өрүк. Андан кийин мамлеке көл жайлоолорго чыгып кетебиз. Анан сентябрда, августтан баштап сентябргача мына Коңурдөй жайлоосуна келип алабыз. Падан, майдамал бәрін алып келип, ошондо бuyеттен чөп пышып жакшы жетилип калат. Жөнөгөндө элди чогулуш кылып, эл менен макулдашып, элдин чогулушунда падачы коебуз ага. Падаларды алып чыгып кетти. Майдамал нообат болот. Майдамалга койчу жок. Падага чыгат. Падага чыгып, падачы туру жайыт от болгондон баштап жайытта которуп алып чыгып кетебиз. Жергиликтүү кеңеш менен макулдашып, ар бир бодомалга жана майда мал жандыктар үчүн элдин капчыгына оор келбегендей төлөмдөрдү киргизишкен. Анткени жаратылышты пайдаланып, ага кам көрбөй койсок, кийинки муунга эч нерсе калбай калат дейт жайыт комитети. Айылдан анча алыс эмес жердеги жакынкы жайыттардын бирине эл аралык уюмдардан да колдоо таап, суу жеткиришкен. Мындан тышкары алыскы жайыттар пайдаланбай калып, жакынкы жайыттар какырга айланбасын деп, ага жетүү үчүн да көйгөйлөрдү чечип жатышыптыр. Жайыт комитеттеринин жардамы менен 5 километрден суу алып келдик азыр. 5 километрден Коңурдөй жайлоосуна өткөзүп, быйыл Кудай кааласа пайдаланууга беребиз ошону элге. Ошондо биздин эл бар малы августта келсе, ошондо декабргача үйгө алып кетпесе болот да майдамал паданы. Тойтуну берет жайытта. Биздин өзүн куштун элиге декабргача малыга эң жакшы жайлоо бу жер. Анан короодо ашар жолдо короо салдык бу жерде. Эл менен ошо ар бири бир түптөн терек берди, шыйпыр алдык, темир шыйпыр эшектерге жүктөп чыгып, ошо жерге элдин малыга короо салдык ашар жөнүндө. Мына жерге элдин немесиге. Ана элдин жайытка чыгыш үчүн 3 жерде 3 жерде көпүрүк бар. Ошону эрте баардан баштап оңдоп, ремонттоп, эл менен чыгып ошолорду бүтүрүп атабыз. Жолдор жаман, жолдорду оңдоп атабыз. Айыл жеринде жумуш аздыгы калкты мал кармоого, ага кам көрүп аяр мамиле жасоого ыктатканы талашсыз. Мурдараак жайытты ар ким каалагандай пайдаланып, талаа ташта эмне болуп жатканы көзөмөлсүз калган. Андай абалда жайыт сезонунда малдардын тоюнбаганы аз келгенсип, башаламандык орун алат эле. Маселени чечүү үчүн айылдыктар өз эле жайыт көзөмөлчүсүнө татыктуу кишини тандап алышы да абалдан чыгууну шарттайт экен. Буга Кыштыт айылындагы элдик жыйындын чечимин күбө тартсак болчудай. Жайыттарды пайдалануу азыр ретке коюлду. Быйылкы жылы мына ретке коюлуп, аксакалдар кеңеши менен бирдикте эл чогулуш кылып өткөрдүк чогулушту. Өткөрүп, мурда ушул Акматали ака болгон да, кайсы жылдары. Ondan keyin bul özünün arzı menен ketip, başka balları bolup, başalaman bolup ketken. Ошону az кайрадан эл суранып, Акматали аканы койдук, кайтып, кайрадан калыбына келтирип атат. Бул киши мынау бир эле жайлоо эмес, бардык жылга жыгыттарын коюн жатагына чейин билген адам да бул. Ушул кишини эл суранып, кайтадан койдук. Жайыт комитетине жакшы адисти тандап алган айылда минтип аз-аздан болсо да маселе жеңилдеп жатса, айрыкча чек аралар тосулбаган айылдарда жайытка, анын ичинде жакынкы жайыттарда мал кармоодо анча-мынча көйгөйлөр калып жатат. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип турган Согмент айылында учурда мал кайтарууга 3төн киши чыкпаса болбойт. Анткени мал чек арадан ары өтүп кетсе эле малды табуу, аны кайра алып чыгуу оор, же чыкпай эле калышы мүмкүн. Мына чек арага байланыштуу 3төн чыгып атабыз. 3 адамдан, 3 кожолук чыгат да.
birden anam şöyle çağız. Pada mına az saat toygondan keyin mınandı koңшу Özbekistanга ötüp ketedi. Şu üçten jağı şonda ötüp ketkenlerim bolup atat. Ötüp ketip şu özünün soldatlarga aytıp andan olorun soldatlarga aytıp jindey ondan dagı pul berip andan çıkarıp atatlar da. Kıyınçılık meni çıkarıp atat da. Anан şu mantip üçten çıkıp tosabыз. Endi bizge şu mana şu çegarаны tosуп бергенде мамлекет анан бизге дагы кеңири болот деп, бемалал кайтарат деп. Кыргызстанда жайыт пайдалануу боюнча мыйзамга ылайык башка өлкөлүктөр жайыт пайдалануу үчүн өкмөттүк деңгээлде атайын кайрылуу жана макулдашуулар керек. Бирок Өзбекстандын расмий бийлиги азырынча Кыргызстандын аймагынан жайыт пайдалануу боюнча кайрылуу жасаган эмес. Өзбекстандын Сох анклавында учурда жайыт аймактары жок. Мындай шарт кошуна элдин Кыргызстандын жайыттарынан мыйзамсыз пайдаланууга аракет жасоосун мажбурлашы турган иш. Андай абал сөзсүз чыр-чатактарга, тирешүүлөргө алып келет. Жайыт, суу талашы жергиликтүүлөрдүн жаңжалдарын жаратып койгон учурлары да буга чейин катталып турган. Мурда бардыгыбыз бир эде, суубузам, немебизам бар, мазарыбызам бир эде. Анан бу жерде чегарага жакын жайлашканга неме тууралуу бу жерде уруш жаңжал көп болот эди. Жаңжал көп болуп, анан мына өз тажиктар полный малы дагы, майда мал падасы дагы мына шуга жайып жедирет эди. Анан Кыргызстан эч нерсе дебейт эди. Каалагандай кылып кайтарат эди. Анан биз дагы буяк кайтарат эдик, аралашып кетет эди. Анан түшүп кетет эди немеге. Анан кыйналып анан алып чыгат эдик. Анан жылда тополоң болот. Тополоң болуп анан ушундай болуп, анан биз базарга түшөт эдик. Базардан чыккандарын тосуп кыйнайт эди. Кыйнап анан ошону менен өтө анан чарбакта тополоң болуп, ошону менен анан ал барды келди, жок болду да. Жок болуп азыр жайыт өзүгө калды. Чегарага жакын жайыт пайдалануудагы талаш тартыш көйгөйүнөн тышкары мал уурулар менен күрөшүү маселеси да бул аймакта оор экен. Анткени 5-6дан мал кармаган жергиликтүү тургундар үчүн бир будо малды ууруларга алдыруу бир топ эле чыгым экени берилүү. Көзөмөлсүз турган жайыттардан чакан унаалар менен бир түндө эле бир топ малдар белгисиз кетет. Анан да жайыттан жоголгон малды кайсыл мезгилде кайда кетти, ууру алдыбы, ал тууралуу күч кызматтарына кайрылышпайт экен. Анан жоголуу көбүрөөк болот. Жоголгон мал көп. Былтыр бир жакын бир 20-30га жакын мал жоголду. Şu жайытта жоголду да, уурулар бар экен да, элдин арасында көп экен да бул. Билинбейт. Анан мына азыр Портер деген бала чыгып ушу жолдо кеткен, яғни шундай эле кармайт экен. Мен өзүмдүкү жоголду. Мен өзүм кечкүрүн саат 12-де көргөм. Анан жаткан экен, чарчап калганда саарап кетем деп. Саар менен барсам жок. Шуну мен издедим, жок. Bir sıyır balası men жоголду. Дамылабыздын сыйыры жоголду. 2 сыйыр, 2 баласы менен. Ушундай эле тала, тоо таштагы малдарды ууруларга алдырбоо үчүн кыш тут айылында маселени жайыт комитети чечүү менен алектенип жатыптыр. Жергиликтүү кеңешке маселе коюп, жайытка чыгып түшүү жолуна атайын тосмо коюп, ким канча мал менен келди, ким канча малды кайда алып кетти, толук көзөмөл жүргүзүүнү колго алуунун жолун ойлонуп коюшкан. Ошо жайыттарда мал уурулуу боюнча эң күчөп кетти бизде. Былтыр мына өзүбүздүн айылдан эле 34 баш мал жоголду. Урду алып кетти. Азыр бул Портер деген машина чыгыптыр. Ошого пада өзү эле чыгып кетет экен, жүктөп алып кеткендер түнү менен кетип калганын эч ким сезбейт экен. Ошого мына айылдын чыга беришиге быйыл депутаттар, айылдык депутаттар колдоо берсе, шламбаваны куруп, şu başka mal ketmez üçün ошо жерге шламбаваны куруп кара беришке айыл комитети мен мойнума алган. Şu немени кайсы машина каяка өттү, эмнеш менен өттү, ошолор контролдошко. Ошон сеге элдин малы жоголбойт, таладан так түшөт, элге эле пайда. Мал уурулардан тышкары тоолуу жерлерде дагы бир маселе бар. Бул малдарды таладагы ит кушка алдыруу. Ал үчүн мамлекет эми жайыт комитеттерин жоопкерчилиги менен милдеттерин кайрадан карап чыгып, укуктарын кеңейтип, курал жарак менен да камсыздап берсе деген сунуштар бар. Эл чогулуш кылып, азыр айылдык кеңеш депутаттарына сунуш бердик. Шлагбаум куруп берсе, биздин айылдан өткөн кеткен малды каттап,
регистрация кылып, кайсы элинде өттү, кимдики өттү, ошол такталса, болгон бир гана жол бар бизде өтүп кетчү. Ошону маслихат кылып чечтик. Кудай калса жакшы болот. Анан дагы бир айтып кетүүчү койгой, быйыл кыш оор келгендиктенби бөрү көп болду. Кышы менен жаңы жылдан биягы эле 26 майда малды жедирдик. 4-5 ирик мал кетти. Анан атайык десек, мылтыкка уруксат жок. Уруксат бербейт. Мергенчилерибиз жок. Немеден мергенчилер коомунан келип кетишти, бирок bir gün жатып кетти, жыйынтык чыкпады да, үркүттү окшойт алардан кайрадан. Комитетке битәринде мылтык берсе, мамлекет тарабынан же өздөрүнүн ошо комитет тарабынан берип, документалдуу кылып. Ошо кишини эмек бергенде бизге жакшы болот эле. Албетте бул жайыт же кароосуз талаа деп эле башаламандык менен ар ким каалагандай пайдалануу табияттын жабыркашына да алып келери талашсыз. Анткени бир жайытка ашыкча мал алып чыгуу көп жылдык бадалдар менен чөптүн тамырына чейин жоготуп салаарын билген мал киндиктүүлөр аяр мамилени жана которуп пайдаланууну сунушташат. Бул өзүбүздүн жайтты эл менен макулдашып, өзүбүз үнөмдөп пайдаланып, ышка эл менен макулдашыбыз керек. Эл бар баягы айылдын жанындагы жайыттарды кышта жедирсек малга элге пайда болот. Ошону макулдашып, узактагы жайыттарды жазында жедирип алабыз. Ушуну бай эл менен макулдашып, чогуу бардыгы бир жерге алып чыгат, койчуга берет баары падаларына. Майда мал нобат менен ошол паданын аркасынан алып чыгып кетилет. Айылда мал калбайт вообще. Эчтеке калбайт. Баары кар түшкүчө декабрдын аягыча жайлоодо жүрөт, жайытта. Жайыттан жайытка которуп неме кылып жүрөбүз. Ушу элдин пайдасы үчүн эле жайытка неме кылып, бул жайытты үнөмдөсөк өзүбүздүн пайдабыз эле. Тоолуу аймактагы негизги бөлүктү ээлеп турган жайыттар ашыкча мал кармоонун курмандыгы болуп, деградацияга кабылган десек туура болот. Жайытты сарамжалдуу пайдалануу менен аяр мамилени колго алуу учурдагы зарыл иш.